Erdoğan Kalçaroviç, siz tуура түшүнсөңүз, бул жерде биз президент тапшырмасы менен эл менен жолугушуу өткөрүп атабыз. Анан сиз келип калган, биз билгенибиз келип калдырбыз. Биз эми сүйлөйбүз, маселе жок. Баягы президиумга отурабыз, тиякыбызда айырмасы жок болуш керек сизге эми. Жок, мен түшүндүм, биз билген эмеспиз бу жерде. Биз келсек, ошондо сиз жок, түшүнүп атам, сизди сыйлайбыз, Эрдоğan Kalçaroviç. Ошон үчүн бул жерде биз баягы эл менен президент тапшырмасын чогулуш өткөрүп атабыз жыйын. А сиз болсо бул жерде өзүңүз келип жыйын каалаганда өткөрө бериңиз. Маселе жок, эч ким эме. Бакытбек Жеңишбекович, мен, конечно, элим менен отурам. Ушул элим сайлаган менчи негизичи. Бирок мындай болуп атат да, мен сизге айтып кетейин ушул жерденчи. Мыйзамдын чегинде жүрөлү да. Кайерде болбойлу, кайсы жерде болбойлу. Мыйзам чегинде жүрөлү. Ошону эле суранам да мен сизден. Баары мыйзам чегинде өтүп атат, маселе жок. Урматтуу Бакытбек Жеңишбекович, Кыргызстандын мыйзамына баш ийбегениңизден, баары мыйзам чегинде жүрүп атат. Кыргызстандын мыйзамына баш ийбегениңизден, Бакытбек Жеңишбекович, ушул бардак болуп атат да, ушул элдер ушул жерге ошол. Баш ийбеген көрүп атабыз, ким баш ийип атат, ким баш ийбейт атат. Эми биз жылыйын уюлантып берели. Бакытбек Жеңишбекович, тоскоолдук кылбай турсаңыз, анан маселеңиз болсо суроо бериңиз. Сиз менен Жогорку Кеңештин депутаты сүйлөнүп жатат. Эл өкүлү сүйлөшүп жатат сиз менен. Котуңуз. Урматтуу депутат. Угуп туруңуз дейм. Дагы бир жолу айтам сизге. Бияка тоскоолдук кылбай отуруңуз деп атам. Бакыт Жеңишбекович, мен сизге баш тоскоолдук элдин баары күтүп атат, суроо бере туруңуз. Мен сизге баш ийбейм, мен эл өкүлүмүн. Мен баш ий деген жок, бияка отуруңуз деп атам. Мыйзам чегинде болсун баары. Баары мыйзам чегинде. Отура берем, рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Кыскача, убакытты туура пайдаланалы. Регламентти сактайлы.